Американын кара тизмесине илинген кыргызстандык 4 компанияны УКМК иликтеп жатат. Азырынча алар кайсы товарды канча көлөмдө кимдерге жеткирип турганы тууралуу толук маалымат жок. Сөз болуп жаткан 4 компания тең Орусия Украинага басып киргенден кийин Кыргызстанда ишин баштаганы айтылууда. Министрлик бул сыяктуу шек санаткан дагы башка компаниялар бар жогун текшерүүдө. Бул окуя 2022-жылы болгон окуя болуп атат да. Ошол жылы биз консультацияларды жүргүзгөнбүз. Консультациялар жүргүзүлгөндөн кийин тийиштүү чаралар көрүлүп баштаганда азыркы учурда биз Казакстан тарапка дагы расмий кат жолдодук. Ошол болгон окуяны тастыктоо боюнча. Негизинен бул жерде кош маанидеги товарлар жөнүндө сөз болуп атпайбы? Кош маанидеги товарларды бизде 2014-жылдан бери ошол кош маанидеги товарлардын тизмеси, улуттук тизмеси бар бизде. Кош маанидеги товарлар бул тынч мезгилде өнөр жай, айыл чарба жана башка тармактарга дагы колдонула берет. Бирок алар массалык курал-жарак жасоодо, массалык кыргынга учурата турган каражат даярдоодо дагы колдонулушу жана химикат, ядролук зат болушу мүмкүн. Бул көрүнүшкө ЭМТден бөгөт коюлбаса, кесепети жаман болорун айрым ишкерлер айтып, тынчсызданып жатат. Параллельный реэкспорт кылган, санкцияга кабылган продукцияларды, баягы аскер максатында колдонгон продукцияларды Орусияга барып саткандар компания болбосо, ал менимче коркунуч жок бул жердечи. Бирок жалпысынан биздин өлкөнүн репутациясына, имиджине эле алып чоң сокку болду баары бир. Бул эгер биринчи азыр санкция болот да, биринчи санкция болот. Эгер бул улана берсе, анда экинчи дагы санкциялар, бул экинчи этап менен улуттук банкка чейин барышы мүмкүн. Валюта которуу чектөөсү да болушу мүмкүн, SWIFT код боюнча да. Экономика министрлиги Кыргызстан ЕЭП жана башка өлкөлөр алдында буга чейин макулдашылган милдеттемелерин улантып, соода алакаларын жүргүзө берерин айтты. Ошол эле учурда эл аралык эреже талаптарын так аткарууга мүмкүн болушунча аракет кылып жатабыз дейт. Ошентип кабары алыстан угулган санкциялар эми кыргыз ишкерлерин ойго сала турган болду.